Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Назиат сүрөсү. Бұл сүрөдө адам баласынын бұл дүйнө менен кош айтышып өлүп аткан кезиндеги абалдары сүрөттөлөт. Ар кимдин жаны ар кандай абалда чыккандыгы, капырлардын жаны башкача, момундардын жаны башкача, капырларга башка периштелер келет, момундарга башка периштелер келгендиги жана мурунку коомдордогу адамдардын абалдары бир нече ушулар эскерет. Муса пайгамбар менен Фираундун абалы жана мурунку коомдордо Аллахка каршы чыгып пайгамбар алейхиссалату вассаламга тоң моюндук кылган акыбети кандай болгондугу жалпы ушулар боюнча эскерилет. Бул сүрөдө дагы көп айбарат алына турган сабактар көп. Бул сүрөнүн башында эле «Ван-назиати гарқа, ван-нашитати нашта, вас-сабихати сабха, фас-сабиқати сабқа, фал-мудаббирати амра, яума тарджуфу раджифа, татбауху радифа, кулубу яумаиди ваджифа, абусаруха хашиа» деп эскерет. Аллах таалам ушундай бир нече периштелер менен алардын сыпаттарын, абалдарын сүрөттөп жана амалдарын айтып ант ичип атат. Ге белгилүү Аллах таалам каалаган нерсеси менен ант ичет. Ал эми адам баласы тек гана Аллах таала менен гана ант ичет. Аллахтан башка нерсе менен ант ичкен болбойт. Ал эми Аллах тааламдын башка нерселер менен каалаган нерсеси менен ант ичет, бирок ант ичкен нерселерин Курандан карап көрсөк, бүттүгү өтө бир улук нерселер менен, адамга өтө сабак бар, үлгү бар, ошол нерседе айбарат сабак бар нерселер менен ант ичет. Ал эми периштелер менен ант ичкендиги бул жерде ушул периштелердин абалдары. Бул адам баласы үчүн чоң кызматта кылгандыгы, булар улуу махлукат экендиги, алар Аллах тааламдын буйруктарын кынтыксыз, кечиктирбестен аткарышы бир таң калыштуу ажайып бир махлукаттар булар. Мына ушул биринчисинде эле «Ван-назиати гарқа» дегенде капырлардын жанын катуу жулуп алуучу периштелер менен ант ичип атат. Ант болсун жандарды катуу жулуп алуучулар менен деп атат да. Мындайча айтканда өзү жан алгыч бир периште бар, Малакул Маут. Бирок анын жардамчылары бар да, белгилүү. Капырларга өзгөчө периштелер, момундарга өзгөчө периштелер. Ал эми капыр адамдардын жанын бул жерде эмне деп келди? Танзау арвахал куфар бишидда, катуу жулуп алат дейт да. Себеби дегенде адамдын жаны чыгып атканда баягы периштелер келгенде эле адамдын көзүнө көрүнөт жаны чыгарда. Ушундай келет да. Андан кийин ал эгерде капыр болсо каардуу азап периштелер келет. Тозоктун периштелер келет. Жүздөрү кара, түрлөрү суук, ушундай коркунучтуу абалда. Аны көргөн адам заматта жаны денесинде качат да. Кадимкидей көзү алаңдап, себеби андан ары бара турган жайын, абалын уже түшүнө баштайт адам. Жан ушундай качат дейт, чыккызы келбейт да. Периште жанагы жан алгыч периштелер капыр адамдын, зөкүр адамдын, Аллахтын карына калган адамдын жанын ушундай жулуп чыгарат дейт да. Ал эми «Ван-нашитати нашта» дегени бул дагы периштелер, бирок бул момундардын жанын алат. Нашта деген мындай жеңил, жумшак калат дейт. Себеби момун адам ырайым периштелерин көргөндө кээ бир адамдарда ушу көрөстөр жүзүндө жылмаюу болот. Себеби ал адамда кубануу бар. Периштелердин жүзүн көрүү менен эле адам ырайым периштелерин келгенин, Аллах тааламдын ыраазылыгынын белгиси экенин адам түшүнүп, жан дүйнөсү жай алып, көңүлү ток болуп, кубанычта болот. Жандагы адамдын жаны баш тартпайт чыгуудан. Балким сүйүнүч менен, кубаныч менен жеңил эле периштелердин колуна түшкүзү келет. Себеби андан ары бараткан абалды момун адамдын жаны сезет. Себеби көрөт ушул нерсени. Ал эми ушуну эле карама каршылык кафыр адамдын жаны жанагы бир айбандан адам корккондо качкандай, ошондой тырмактарына чейин, буттарын манжаларына чейин жаны качат дейт. Ушул буттун учунан баштап ушу оозуна чейин алып туруп анан өтө бир кыйынчылык менен жулуп туруп, тытып туруп алып чыгат деген ошол. Ал эми момундардын жанына келгенде эле периштелер эмне дейт? Кубандырат, сүйүнчүлөйт. Эй жан, коркпо, тынчсанба, кайгырба, сага тынчтык болсун, Алланын амандыгы, саламаттыгы болсун сага деп сүйүнчүлөп, кубаныч менен келишет да. Я ятуан нафсу тойба, эй таза жан, денедеги таза жан, ухруджи иля ридуанилля, Алланын ыраазылыгына чыккын дегенде периштелердин сөзүн, абалын көргөндө жан кубанат, адам жеңил эле чыгат дейт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламда хадисте келген, не дейт? Мана хабба лиқа Аллах, хабба Аллаху лиқаа. Кимде ким Аллахка жолугууну кааласа, мындай сүйүп турган болсо, жакшы көрө турган болсо, Аллах да аны жакшы көрөт деген жолугууну. Оман кариха лиқа Аллах, кариха Аллаху лиқаа. Ким Аллахка жолугууну жек көрсө,
жаман көрсө, анда Аллах таалам да аны жек көрөт деген. Жолугууну жактырбайт деген. Бул хадисти укканда Айша энебиз сураган: "О Аллахтын элчиси, инна ланакрахул маут." Биз өлүмдү жаман көрөбүз го деген. Өлүмдөн коркобуз го деген. Жагымсыз го өлүм дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Лайса далика." Андай түшүнүк эмес. "Валакиннал муъмин ида хадарал маут бушира биридваниллахи ва карамати." Момун адамдын төшөк өлүмдө жатканда, өлүм жаны чыгарда, периштелер ага Алланын ыраазылыгын, кереметин айтып сүйүнчүлөйт деген. Фалайса шейун ахабба илейхи мимма амама. Ал учурда адамдын алдында ошол жака кайтып баруудан дагы сүйкүмдүү эч нерсе жок деген. Фа ахабба лиқа Аллах. Бул учурда ал Аллахка жолугууну каалайт, эңсейт, сүйөт дейт. Ва хаббаллаху лиқаа. Аллах таалам да ага жолугууну жакшы көрөт деген. Ал эми жанагы учурда келгенде, жаналгыч периштелерде каарду келсе, түрлөрү суук болсо, коркунуч менен келсе, капыр адам, андан ары азапка жолуга турган адам каякта кубансын, Кудай сактасын. Себеби ал учурда момун адам бул чарчоо болгон, кыйын болгон, амал болгон могу дүйнөдөн башка дүйнөгө кетип атканын сезет. Кадимки бир адам топуракта, ушундай бир сарайдай болгон жаман үйдө жашап аткан болсо, тооканадай. Ошол үйдөн хан сарайга жаша, бүгүндөн баштап көчүп чык десе, кандай кубанат адам. Так ошондой эле адам өзүнүн бейишке бараткан абалын, акыреттеги абалын ушундай сүйүнүш менен кабыл болот. Ал эми капыр адамдык болсо, мунун карама каршылыгы. Аллах таалам кыскасы барыбызга ошол ырайым периштелердин, Алланын ыраазылыгын сүйүнчүлөп келе турган периштелерди бул дүйнөдө кош айтышканда насип кылсын. Ал эми мына капырчылык кандай коркунучтуу туугандар. Ошон үчүн барыбыз ушул сөздө болсун, амалда болсун, ишенимде болсун, адамды ыймандан чыгарып сала турган, капырчылыкка жетелей турган кадамдардан, сөздөрдөн, түшүнүктөрдөн улак болуп, бул дүйнөдө мусулман, момун болгон абалда кош айтышка, жан берүүгө насип кылсын. Андан кийинки аятта "Васабихати сабха" деди. 3-аятта алдыга оозучулар менен ант ичти. Алдыга оозучулар деген сөз, булар дагы периштелер. Мындай айтканда, мейкиндикте, асманда, бу ааламда учуп жүрүүчү периштелер. Ушундай Аллахтын буйругун тез аткарышат булар. Тез аткарышат. Булар адамдын көзү ачылып жумулганча чыгыштан батышка барат. Периштелер ушундай Алла таалам күч берген, бизде сверхъестественный деп коет. Адамдын акылы сыйбай турган, эч кандай физикада, эч кандай илимге дагы адамдын акылына дал келбей турган күчтөрү бар булардын. Васабихати сабха деген ушундай ааламды кесип булар тез жүрүшөт. Неге тез жүрүшөт? Алла тааламдын буйругун аткарууда тез жүрөт. Аллах таалам эмнени каалаган болсо, эмнени буйрук болгон болсо, ошону аткарууда тез ылдамдыкта ааламды кесип, чыгыш, батыш, 1-кабат асман, 2-кабат, 7-кабат буларга биздин сөз менен айтканда секундада. Чындыгында периштелер булар жиндерден дагы өйдө турат. Эмнеси өйдө? Күчү, энергиялары, буларга берген шамдагайлык, Аллах таалам берген жөндөмдүүлүктөрү жиндерден да өйдө турат. Ал эми жиндердин күчү адамдардан өйдө турат. Билесиздер, жанагы Сулайман пайгамбар Билкистеги аршын ким алып келип берет дегенде не деди? Бир жин айтты го. Коле эфриту минал жин, жиндерден болгон эфрит бирөө айтты: "Сиз алагы отурган тактаңыздан турганча эле мен алып келип берем" деген да. Мен ага күчүм жетет, алып келе алам деген. Коле аллади индаху илму минал китаб, дагы бирөө айтты. Ошол жерде китептен илим болгон. Мен аны сенин эки көзүң жумулуп ачылганча эле алып келип берем деген. Адам ар бир секундада көз жумуп турат го, ачылып, жумулуп. Ошол аралыкта эле Билкистин тактысын алып келип берем деген да. Тафсирде алымдар айтат, ушул периштенин күчү деген да. Солих адам деген ушу периште алып келип берген дейт. Көрдүңүздөр, ошон үчүн алымдар айтат, периштенин күчү жинден өйдө турат, жиндин күчү адамдан өйдө турат. Ошондой аралыкта алып келип берген. Анан Сулайман пайгамбар эмне деген? Кала хада мин фадли робби лияблуани ашкур ам акфур деп. Бул Алла тааламдын мага берип койгон жакшылыгы. Мен капыр болуп кутуруп кетемби же шүгүр кылып Алла тааламга моюн сунамбы деп, мени ушундай алдымда кызмат кылган жиндерди, периштелерди, адамдарды кылып Алла таалам сынап атат. Алла таалам мага берген жакшылыгы деп кабыл алган да. Болбосо Шейх Усеймин бул жерде эскертиптир. Ошол Сабадан алып келген Йеменден азыркы Шамга алып келген да. Кандай аралыкта? Адам болбосо ал нерсени алып келүүдө төө менен алып келеби, башка азыркы самолет менен алып келсе деле канча аралык керек. Кыскасы, периштелер ааламды кесип, Алла тааламдын буйругун тез аткарып жүрөт дегенди айтып атат. Ушулар менен дагы Аллах таалам ант ичип атат.
Андан кийинки аятта фасабиқот сабиқо. Булар дагы периштелер, алар жарышат дейт. Аллахтын буйругун аткарууда жарышат. Эч кандай кечиктирбестен, шалакылык кылбастан, кынтыксыз такка аткарып жарышат деген. Алейха малаикатун гилат шидадун ла ясун Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Тахрим сүрөсү 6-аят. Ушундай периштелер бар, катуу, күчтүү, каардуу. Алар Аллах Тааламга эч убакта тоң моюндук кылбайт. Аллах Тааламдын буйруктарын заматта аткарышат деген. Аларга эмне буйруса, ошондой такка ошондой аткарышат деген. Аллах Тааламдын алдында ушундай периштелер бар. Ибадатта эч убакта чарчашпайт, үргүлөбөйт. Мындай жакынга бизде бир намаз тарайх окусак эле оозубуз ачып, чарчап, буттарыбыз уюп, ушундай болот атпайбы? Андай нерсе жок дейт булар. Уктабайт периштелер. Юсаббихуна лейла ван нахара ла яфтарун. Түндө да, күндүздө да Аллах Тааламды даңазалап тасбих кылышат. Эч убакта алар чарчашпайт дейт. Балким не кылышат экен? Жарышат экен. Шамдагай болуп. Фахум саббакуна иля амриллахи азза ва жалла я'мурхум ла я'суна ма амарахум ва яфалуна ма ю'марун ликувватихим ва кудратихим аля фи'ли авамири лиллахи азза ва жалла. Ушундай Аллах Таалам аларга кудретти, мүмкүнчүлүктү берип койгон. Андан кийинки аятта фал мудаббирати амра. Иштерди башкаруучулар менен античем дейди. Булар дагы периштелер. Иштерди башкаруучулар дегени Аллах Таалам бир буйрукту берсе, ошол ааламдагы буйруктарды периштелер ишке ашырат. Жамгырлардын жаашы, погодалардын өзгөрүшү, өсүмдүктөрдүн чыгышы, топон суу, шамал, борон, жер титирөө, жер ааламда болуп аткан кубулуштардын бардыгында кимдер жасайт экен? Периштелер жасайт. Мына ушул периштелерди Аллах Таалам өкүл кылып даярдап. Бүт периштелердин милдет иштери бар. Мисалы, кыямат кайым болгондо сурнай тарткан Исрафил периште, адамдардын жанын алган өлүм периштеси, ал эми Микаил болсо, бул жамгырды, өсүмдүктөрдү, погоданы карайт. Малик деген периште бар, ал тозокту карайт. Малик периште тозокту көзөмөлдөгөн периште, бул Малик деген. Ридван деген периште бар, ал бейишти карайт, бейишти көзөмөлдөйт. Ошондой эле Ямин, Шимал жакта Каид периштеси бар, отурган. Оң жакта, сол жакта. Эмнени карайт? Алар адамдын сүйлөгөнүн, кылган амалын жазат. Мына ушул периштелердин баары адамдардын кызматында. Кыямат күнүнө чейин эч нерсени калтырбастан, кынтыксыз амалды аткарып, Аллах Тааламдын буйруктарын ишке ашырып турган периштелер менен Аллах Таалам касам ичип атат. Ушул сыпаттардын бардыгы периштелердин сыпаттары, периштелердин амалдарын айтып атат. Ушулар менен Аллах Таалам касам ичип атат. Себеби булар махлукаттардын эң мыктылары. Себеби Аллах Таалам жөнөкөй нерсе менен эле ант иче бербейт. Периштелердин затында болсун, сыпатында болсун, ушунун бардыгы Аллах Тааламдын аяттарынан дейт. Ушуларды айтып туруп, андан кийин аятта Яума таржуфур раджифа татбаухур радифа деди. Бул жанагы кыямат кайым болор турган абалды айтып атат да. Ушундай силкинет, силкингенде жанагы сурнайды тартат да периште. Кайсы периште? Исрафил периште. Тартканда адамдардын бардыгы өлөт. Анан дагы тартат, Ибн Аббас айтканда, бул биринчи тартты, экинчи тартканда татбаухур радифа. Ал кезде адамдар кайрадан тирилет. Тирилип суракка барат. Мына ушул эки жерде сүрөттөгөн дейт. Яума таржуфур раджифа татбаухур радифа деген. Ал күндө кулубу яума иди ваджифа. Ошол күндө жүрөктөр титрейт. Ваджифа деген коркуу деген сөз. Мужахид деген муфассир алым айтат, бул эмне дейт? Ваджифа хаифа. Жүрөктөр коркуп, көздөр алаңдап турган кез дейт. Ошон үчүн айтат, ман лам яхафа ал-яум хафа гадан. Кимде ким бул дүйнөдө Аллахтан коркпосо, ошол күндө катуу коркот деген да. Кимде ким бул дүйнөдө Аллахтан коркуп жашаган болсо, ал күндө билебиздер, момундарга түшкө чейин, бешимге чейин эле сурак болуп кирип кетет бешикке. Ал эми жана узак турган сурактага булар кылмышкерлер, капырлар Аллахтын карына түшкөндөр, Аллах сактасын. Андан кийин капырлардын сөзүн эскерди Аллах Таалам, якулуна инна ламардудуна фил хафира. Мындай шылдыңдап айтканда, биз эмне өлгөндөн кийин кайрадан кайтып келербизби? Биз жок болуп кетебиз да, топуракка сиңип кум болуп. Мындай айтканда четке кагып атат да, кайрадан тилүү деген бизде жокко дейт да. Кайрадан биз жаралмак белек деп. Ошондой адашуу түшүнүктүү болгон да булар. Аида кунна айдоман нахира. Чириген сөөк болгондо, чирип кетсе, сөөктөрсүн бар жок болуп кетсе, кайрадан кантип тирилмек элекпиз дейт. Колу тилка иден карратун хасира. Эгерде биз кайрадан тирилип кала турган болсок, анда бул өтө бир утулушта болобуз. Чоң бир кыйроодо болобуз, бактысыз да болобуз деп, муну мындай бир эрмектеп, келечелеп, шылдыңдап сүйлөшкөн. Кимдер сүйлөштү? Капырлар сүйлөшкөн. Кантип биз кайрадан тирилмек элек? Чирип кеткен сөөктөр кайрадан кантип калыбына келмек эле? Эгерде кайрадан жарылган болсок, анда биз чатак болобуз го, себеби бул күндү жокко чыгардык го деген да. Катада деген айтат,
кайра тириле турган күндү шылдыңдап кемсинтип булар ушу сөздү айтышкан дейт. Аллах сактасын. Динди дагы, кыямат кайымды дагы шылдыңдаган болот да. Фаиннама хия заджирату вахида. Ал бир гана кыйкырык болот. Ушундай бир сурнай тартылганда, кыйкырык үнү болганда адамдардын бардыгы тирилет деген сөз. Фаидахум биссахира. Алардын бардыгы жер үстүндө болуп калышат. Субханалла, не деген Алла Тааламдын кудурети. Бир эле адамды суракка алгандай эле болот. Калай калк Адам алейхиссаламдан баштап кыямат кыйымга чейин адамдардын ар бири менен жеке сүйлөшөт Алла Таала. Ушул бир адамды суракка алгандай эле. Ушундай тез болот. Бул Алла Тааламдын кудуретинде бол десе эле болуп калат да. Инканат илля сайхатан вахида. Бир эле үн чыкканда адамдардын бардыгы тизелип, бардыгы мен алдында келип калат да. Биздин буйругубуз ишке ашканда, жана адам көз жумула ачкан убакыт бар го, ошондой эле абалда барып туруп калат. Мындайча айтканда, эч нерсе Алла Таалам алдында мүмкүн эмес деген нерсе жок. Бүт нерсе Алланын кудуретинде, кудурети чексиз. Эгерде адамдардын бардык кабырдан бир сөз менен тирилген болсо, мунун өзү далалат кылып турат Алла Таалам бардык нерсе кудуреттүү экени. Аллах Таалам үчүн асмандарда да, жерде да күчү жетпеген нерсе жок. Бүт нерсе Алла Тааламдын колунда. Аллах Таалам Фатир сүрөсүнүн 44-аятында айткандай: "Ва ма кана Аллаху лиюъжизаху мин шей фис самавати ва ла фил ард, иннаху кана алиман кадира." Аллах Тааламдын күчү жетпеген эч нерсе жок. Асмандарда болсун, жерде болсун, чындыгында Аллах Таалам билүүчү жана кудурет ээси деген. Назият сүрөсүнүн 4-аятка чейин ушул жагы бардыгы периштелердин сыпаттарын айтып, жана кыямат күндүн абалын айтып, периштелердин амалдарын айтып, момундарга болгон абалын айтып, периштелердин мамилесин, ал эми капырларга болгон периштелерди айтып, периштелердин ар кандай иштерге даярдалганын айтып, булардын күч кудуретин Алла Таалам эскерип, ушулар менен касам ичип, адамга чоң аят белгилер бар экенин канча деген миллиард адамдар таң калышчу. Ол дүйнөдөн капыр болуп өтүп кетет. Алланын кудуретине ишенбей, Аллах Тааламга ишенбей, акырет күнүнгө ишенбей, мына ушул нерселерде аят белгилер, эскертүүлөр бар. Момун адам ушул аяттарга көңүл бурбаса, маанилерин түшүнбөсө, окуп жүрүп өтүп кетет. Эмне болот? Кайдыгерликте, түшүнбөгөндүктө. Ошон үчүн мусулман адамды кайдыгерлик жайлайт да. Ал эми капыр адамды ишенбегени жайлагандай эле. Ошол нерсе бактысыз кылгандай эле. Аллах Таалам баарыбызга ушу ороз айда көп Куран окууга, Курандагы аяттардын маанисин түшүнүүгө, жашообузда ошону амал кылууга, аятта келген маанилерден ибарат сабак алууга, үлгү, өрнөк өзүбүзгө ошону туура түшүнүүгө насип кылсын. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.